руководство Института шелковых путей, учредителями которого являются Кыргызский национальный университет имени Чусопова-Сыргына и известный в Китае Хананьский университет, мы совместно проводим такую небольшую презентацию. Как вы понимаете, мы в этом году очень опоздали с приемом набора абитуриентов, студентов из-за того, что случилось обострение ковида в Китае. Из-за этого транспорт из одной провинции в другую провинцию не было возможности проехать. Поэтому запланированный приезд контейнеров с техническими грузами, компьютерами и другими оборудованиями вместо апреля месяца мы получили только в конце июля. В связи с этим мы из-за опоздания материальной и технической оснащенности мы не могли получить лицензию и мы не могли начать набор студентов. Мы надеемся, что в зимнее время, по крайней мере в следующем году, мы полностью будем готовы. Сегодняшнее мероприятие приурочено к тому, чтобы вы немножко познакомились с нашим институтом шелковых путей и как-то сыграли своеобразными трансляторами нашего института шелковых путей, чтобы на местах узнали о нас. Хотя мы и по телевидению, по социальным сетям пускали различные информационные материалы. Но вот конкретно вот такого контакта не было. Прежде всего я готов представить Мукуя Медербекова Мошевича, нашего советника президента Кыргызской республики, бывшего сотрудника Кыргызского национального университета. Далее я бы хотел представить, у нас ректор ушел на совещание, и у нас присутствует проректор, доктор физико-математических наук, профессор Темиров Бекчан Кайбекович. Далее я бы хотел представить ряд товарищей, которые я лично знаком. В частности, я хочу представить известного предпринимателя и общественного деятеля, госпожу Аргалчу Туктобюбю. Ну и ряд наших преподавателей, вот, в первую очередь, допустим, Субай Адарбека, профессор, директор института шелковых путей, вот, Алай Бухановича, декана, руководителя многих проектов. Уважаемые гости, я бы хотел, чтобы вы были немножко как дома, и каждый из вас мог бы представить наших гостей. Я бы попросил бы нашу госпожу, известную Аргалчу Туктобюбю, представить тех людей, которых мы пока не знаем. Я думаю, потом мы с вами поближе познакомимся. Пожалуйста, вам слово. Представьте нас. Кытай тили мектеби эле эмес, Кытай тили университети дагы ачылыш алдында турат. Мына биздин балдарыбыз Кытайга барып окубай эле ушул жерден окуп, өзүнүн семьясы менен, өзүнүн элинде, жеринде Кытай тилин окуп, кесиптин ээлери болуп, кийин мамлекетибизге зор салымын кошот деп, ушундай план менен бул жерге бир чоң университет ачылып отурат. Заманбап жакшы аппараттар менен, ошол үчүн кийинки Кытай тилин үйрөнөбүз деген, Кытайга барып окуйбуз деген балдарыбыз болсо, мына ушул жактан эле окусаңыздар болот буякта. Кытайга баргандакыдан дагы жакшы окуйт буякта. Кытайдан 20 мугалим келет, бүт Кытай мугалимдери окутат буякта. Англисче, орусча, кытайча болот буягы. Рахмат берип бергениңиздерге чоң рахмат. Слово предоставляю советнику президента Кыргызской республики, господину Мукуеву Медербекову. Саламатсыздар, барыңыздарга тең. Кыска эле
Суян мырза менен Токтой айым менен жекеде тааныштыгыбыз болгон үчүнчү сиздердин окуу жайга биринчи келген себебиз. Экинчиден өзүңүз айтып кеткендей ушул жерден көп жылдар бою эмгектенип бир топ студенттер менен эмгек жамааты менен университеттин жалпы жамааты менен тыгыз байланышта жүргөнбүз. Ошон үчүн университет мен үчүн экинчи үйүмдүн бири деп айтсам болот. Анткени ушул жерде илимий дагы педагогикалык жактан дагы такшалып элге аралашкан бирден бир университет ушул. Экинчиси Кытай тили жөнүндө айтып деле кереги жок окшойт, же болбосо үгүттөп деле кереги жок окшойт. Бизге ушундай маалыматтар бар. Жакынкы аралыкта дүйнө жүзү жалаң Кытай тилинде сүйлөп калса таң калбаш керек депчи. Анткени чыны менен өтө бачым дүйнө жүзүнө таралып баратат биринчиден. Экинчиден дүйнө жүзүндөгү алдыңкы технологиянын бардыгы тең, дүйнө жүзүндөгү алдыңкы илимдин жетишкендиктеринин бардыгы тең. Кытай мамлекети өзүнүн жеке көзөмөлүндө көргөзүп атат. Ошон үчүн биз алып үйрөнүшүбүз керек. Булар менен кадамга бирге коюшубуз керек. Бул экинчи маселе. Үчүнчүсү, мен ойлойм, бизге айтышат, жанагы Жим Солдатов айтканда, Кытайдан көп нерсени үйрөнсөк болот дейт. Биз кичинекей элбиз. Алар айтышат дейт, силер канча миллионсуңар депчи. Анан 6 миллион десе барыңар бири-бириңерди тааный турбайсыңар дегендечи. Бизге абдан жакшы кошуна мамлекет, өтө күчтүү өсүп өнүп бараткан мамлекет. Биз булардан жөн гана окуу жагында эмес, баардык көп үйрөнө турган жактарыбыз бар. Ошон үчүн мен ойлойм, абдан жакшы ачылыш болуп атат. Эки элге тең пайдасы тие турган ишиңиз илгерилеп, ушунун убайын көрө бериңиздер. Рахмат. Слово предоставляется первому проректору Казахстанского национального университета профессору Тимирову Ильчану Айбековичу. Урматтуу студенттер, бүгүн биздин улуттук университетинде дагы бир жакшы чоң жаңылык болуп атат. Biz uşul Kenan Üniversiteti menен bir жыл мурун баштаганбыз. Ошо договорду баштаганбыз. Ошонун аягына бүгүн чыгып жетип отурабыз да. Ошо нарики 3-чү этажды полностью ушул Жибек Жолу университетine институтуна бергенбиз. Ошол менен ремонттоп мындай заманбап техникаларды алып келип, азыркы күндө ар бир аудитория, ар бир кабинет студенттерди кабыл алганга даяр. Анан биз азыр наборго объявление берип, азыркы учурда абитуриенттер тапшырып жатат. Бул жерде өзгөчөлүгү мен үчүн биз Kenan университети менен Кыргыз улуттук университети биргелешип келишимге келдик. Себеби мурун Кыргыз-Кытай факультетинин студенттери Кытай Республикасына барып, где-то 300-400 студент жылына практиканы өтүп келчү. Анан азыркы учурда ал ковидке байланыштуу ал практиканын баары жабылды, студент обмен студент болбой калды. Анан эми азыр ачылып аткан университеттин, институттун бирден бир пайдасы биз бул жерде студенттерди окутуп, андан кийин экинчи бөлүгүн Kenan университетине жиберебиз. Ошол жерден тилди жакшы үйрөнүп келишет, өзүнүн специалист боюнча дагы жакшы терең билим алып келет дагы. Ушуна двойной диплом алышат, 2 диплом алышат. Биздин Кыргыз улуттук университетинин диплому, анан Kenan университетинин диплому келишет. То есть бул институтту бүткөн студенттер, мен ойлойм, абдан билимдүү, 2 тилде, керек болсо 3 тилде эркин сүйлөй ала турган студенттер ээлери чыгып эсептейт. Ошон үчүн бул менин башында мурунку ректор Мыскана Жайлиевич Садыков баш болуп өзү ушул аябай катуу инициатива көтөрүп, бүгүнкү чейин ошо набор болгонго чейин өзү башкөртүп турганда ошо кишинин эмгеги бул институттан зор деп эсептейм. Анан эми бүгүнкү жетекчилер, институттун жетекчилери ошо наборду жакшы кылып алса, студенттерди набор кылып алса,
işimiz yaxshi jilatga davri. Shuning uchun sizning institutga abjolari o'sha bugun tushuvchi respublikasida bundan nari yuritmay studentlarning soni o'sib, muallimlarning soni o'sib, o'zuncha bir cho'ng strukturaga aylanishga harakat qiladi. İşimizde iyi. За хорошие пожелания такие. Слово предоставляется нашему директору. Вы знаете, что институт наш совместный, поэтому здесь два директора. Основной директор — это китайский директор, директор с китайской стороны. Это Субай Анарбек, профессор, и директор с кыргызской стороны, вот я выступаю перед вами, Рашид Умарович Юсупов. Вот поэтому у нас двойной вот такой, два соучредителя, два руководителя. Поскольку у нас финансовая часть полностью лежит на китайской стороне, мы считаем, что прерогатива дана для китайскому директору. Пожалуйста, Субай Анарбек.他应该说，我应该说汉语。我是中国公民苏巴亚那边的，是中国的老师和教授。Endi ben Xitoydan kelgandan keyin qirg'izcha so'zlayin, qo'tirib bergan odamda yo'q ekan. Men Qirg'izistonga kelganda 12 yil bo'ldi. 12 yildan beri образование xizmatidan yuribman. 2010 yılı geldim. Bagavon'unki Konfuz İnstitut'tan Xitay jaqdan direktörü 5 yıl oldum. Odan keyin özümüzden образование center açtık. Odan keyin o'sha Xanan universitetinin ökülü bolup kelgeli 3 yıl oldu. O'sha institutni qurish uchun. Oxirida pandemiyaninki ta'siri bilan bizningki texnikalik o'qutuv qurollari vaqtida kelmagani uchun biroz kechikib qoldik o'quvchi aluvga. İyon'un en akırında geldi. Bir ayday o'sha rastamoshka bo'lib arang keldik de. Bu Xitoydan bergan bütün o'qutuv qurollari, o'tirgan partalarda Xitoydan kelgan. Hamda partalarda bunday qilsanglar, bir taxtay bo'ladi, jinab qo'ysanglar, biletdan o'ynay qiladigan yerlarda chiqadi. Bu daska hozirgi 22-yilniki eng oxirgi texnikasi. Bu başka memlekette çok. Xitoyda çıkardı. Bunun ortası 86 diyumluk. Kompüter. Çoğun kompüter, çoğun sotka. Bundan ne kalasan da sonu tapkal болады. Men birinchilab söyleyotganim endi hozir mana ko'rib turgan muallim Xitoy Henan universiteti 10.000 kilometr jiroqdagi. Bu odatdagi interaktiv doskadan farqi muallim o'quvchilarni ko'rib turadi. Muallimni sendir ko'rib turasizlar. Muallimdan savol so'rauga bo'ladi. Mana sen yaxshi tushuntirmading, buni menga tushuntirib qo'ydim. O'tum bo'laysan. Bu Xitoydan kelgan injener. IT'nin injeneri. Jo'qorgi dengaldagi. Ni yangi ishatiga shoshan atamito joyisa. Bunun ortası bunday, ortasıga jazgal bo'ladi, ikki qara doska.那么就这样就行了。这不用教摄像头我都照了。啊，行了，待会儿再演示。这不是上面，但是对上面啊。Hazır mı çoğun aytamiz, buna muallim o'zi kelgan. 老师，你叫什么名字？哎，院长好，杜老师好，我叫杨杰。您叫吗？杨杰。杨杰老师啊，现在在这儿的，你把他当成是个这个学生。你现在呢？你给他们教一下这个汉语，你们好。好的好的，你们好，杜老师好。我给大家演示一个。啊，谢谢，好。可以。
哈，可以啊，那我开始了。啊，你先，哈，啊，第一题呢是树，然后是河，然后是横，然后是树。 我带的人看这个中，中国，然后有数学，大家看到吗？都看到了，看到了没有？学生们，我再问一下，说的还是说我吧？vermesi var. Qaysi xatni jazib ber Xitoycha deb so'rasang jazib beradi. Kim? O'zing turib tur. 老师，学生有个意见，他说，请老师写一个笔试开课。笔试开课，好的，好的。啊。好。好，我想一下Bir klassda 20 necha student bo'lsa, muallim barligini bir-biridan javobini beradi. Odatdagi interaktiv doska bunday qilolmaydi. Shu umumiy doska deganimiz o'sha. Tushunmagan muallim desanglar, muallimning o'zi ko'rsatadi. Mana 笔试开课，但是试是不对，是吧？十可以啊，也可以是这个十。对。 对，熬试的试，么呢？多少？老师可以。这个学生懂汉语，他自己提问题吧。可以写加吉斯坦老师。加吉斯坦。吉尔吉斯坦。斯坦。是。对。好，我试试啊。 Bugün biz burada haber kılganda bir saat burun haber kıldık. Sonra nemine asli auditoriya kirib qilmoqchi edi. Hozir kabinetda qiladi. Odan keyin laboratoriya bir narsalar ishlaydi. Ha, sana. 那就可以了。好，杨老师，谢谢了。好，谢谢。谢谢。咱们结束。好，结束了。好，结束。现在你把那个黑板弄出来。把它弄掉。擦掉。擦掉。OK。 Ortası bununki ekran. 86 diyumdur. İki jağı qara doska. Ortasında bularga har qaysi svetda жазгалы bo'ladi. Mana qara desang qara, qizil desang qizil, ko'k desang ko'k, jasur desang sen mana rozvoy deymizmi? Ne deydi? Mana men jasini. Qani. Ne qalasang ne jasang bo'laveradi. Tamam. Ha. Kırgızistan'da yapacağız. O Kırgızca yapacağız. Kırgızistan'da. Çoğunluk yapacaksın. Yaxşı. Men bundan Xitoychasini yozib berayin, ha? Xitoychasini bundan ishlab bersak, keyda unutib qolsakchi, muallimlar keyda o'limida yozaveradi, bo'laveradi. Sırça. Sen zıdayın ismini. Bo'laveradi. Любой цвет. Любой цветda ishlatib bo'ladi. Ha, chechani mana. O'tong. Quan chung nang qilay.
Şimdi kayıt yoksular. Hayır. Ne? Bardağından bana geldi bar. Kazakistan'a körüp ketip kalardı, ben özüm Kazak. Бірақ енді ұлттық университетке бірінші қатып келген Хожинхуа деген профессормен келгем. О, қырғызшада жақсы сөйледі, мен сөйлесем. Бір сөйлеп болғаннан кейін бір профессор, Субай ағай, сіз қазақ емес дейді. Не үшін десем, қазақта Анарбек деген фамилия жоқ, сіз қырғыз деді. Ой, болды ондай болса жақсы, мен қырғыздар жақсы көремін қырғыз деді. Қытайға қазір барсам мен кейде біздің ана Қырғызстанда деп сөйлеп қалам кейде. Күледі, ей, сен Қытай ма, Қырғыз ба деп. Енді менің мақсатым осы қырғыздың балаларды жақсы оқытып, жақсы білмел, мемлекет үшін, мемлекетін өндіру үшін жақсы оқытуға мен өзімнің барлығымды аямаймын. Рахмет. Жауап берейін. Мұғалімдер қанша жастан аласыздар? Мұғалімдерді не дейсіз? Қанша жастан аласыздар? Мұғалім мындай болады. Қынан университетке барып, 2 жылды бітіргенден кейін ұлттық университеттен дипломы алады, Қытайдың дипломын алады. Алғандан кейін о уақытта өздеріңіздің балалары университет бітіргенде қанша жасқа барады? 21-22-де бола береді. Жоқ, сіз айтып отырсыз, бізге орыс тілінде сабақ берген мұғалімдер керекті. Қытайға керек. Қытайға керек. Қытайға керек. Қазір Қытайға орыс тілінде сабақ берген. Мына жерде бізге керек емес. Ушул жерден адамдар ошо жаққа барып иштейбиз десе. Иштесе, ана диплом болу керек. Университеттің дипломы, одан кейін Ханан университеттің дипломы. Башқадан мен жатақымыз жоқ. Başkalardan almayın. Başkadan almayın. Bunu üç kere oldu. Orası da bütün olsa. Reklamada. Reklamada. Başka, hani şu an. Niye ona kısa? Gerisi işte. Bir gönder.你说什么？我这个同事想学习在玉双，在这个地方啊？在这个可以，可以，可以，我们待会儿这个可以报名。高。哎，好。将来kimde qanday fikr var? Уважаемые участники мероприятия, вы, наверное, поняли, да, Субай Агаев так вкратце объяснил. Но, к сожалению, многие наши студенты, вот мы много лет работаем, ну, делают вид, что учатся, толком не учатся. Да. Так нельзя. У нас должны студенты учиться, я так считаю, с китайской усидчивостью. Понимаете, не тяп-ляп. Иначе вы не достигнете того, какую цель мы ставим. Иначе вы не будете конкурентоспособны. Вы пойдете после окончания, что у нас работу не найдем, дурдой, а потому что вы толком не учились. Поэтому вот такое состояние получается. Поэтому я желаю всем студентам, тем более, когда изучать китайский язык, это такая усидчивость, это нужное качество. Вы со временем с этим качеством будете жить, и вы достигнете многого. Дальше, уважаемые участники, я слово предоставляю нашей уважаемой общественной деятельнице, профессор Чумаева Роза. Balдар bir 5 minut. 5 minut tutturğanlar. Bütün kaldı özde lazım tutturup çalsınlar. Саламатсыздар вы? Ардактуу биздин бүгүнкү Петр Комошович, ардактуу Сояга, ардактуу ага эжелер жалпы эле ошо Кытай Кыргыз университетинин анан чыны менен биздин Кыргызстаныбызда абдан бир билим берүү тармагында өсүш болуп атат десек биз жаңылышпайбыз, мына өсүүгө болуп отурбайбыз бул жерде. Анан урматтуу мына Орголчу айым, Токтоy
абдан зор эмгек кылып, көптөгөн инвесторлорду алып келип, ушул жерде да жардам берип, биз ушул Токтойдун арты менен келип, биз да кол кабыш кылып, мунун баары биздин балдардын келечеги үчүн болот. Мен эмне үчүн Медрек Умушевден баштап атам? Себеби мурдагы бийликке мен жаманды жакшы айтпайбыз. Болушунча болду иштеп кетишти. Мен 40 жыл мамлекеттик кызматты аркаладым. Мамлекеттик кызматта эмгек сиңиргенге жеттим. Чокусуна. Бирок бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына айлык майынан 2 эсе өсүшү, билим берүү эмес, баардык тармакка, саламат сактоо, укук коргоо органдары менин мамлекеттик кызматкерлер коллегалардын айлыгынын 2 эсе өсүшү бул абдан кубана турган маселе. Себеби любой адамга стимул керек. Жумуш иштегенде ошо балдарымды багайын, үй бүлөлүк бюджетин бекемдейин, ошо айлык майынабыз көбөйсө экен, жашообуз оңосо экен дейбиз да. Анан ушу билимдүү адам эч качан утулбайт, уттурбайт дагы. Бул билим, караңыздарчы, биздин учурда аутсада даже умный доска деген жок. Интерактивный доска бар бул жерде. А бул умный досканы карагыла, ар жакта мугалим сени көрүп сүйлөп аткан өзү. Анан Кытайдын университетинде канча информация, канча китепканада эмне маалымат болсо ошонун баарын алып окуй берсең, жерге конспектин көрүп коюп балдарга убара болбойсуңдар. Бул биринчиден мугалимдердин эмгегин жеңилдетип атат. Балдардын кабыл алуусун күчтөтүп атат. Анан ушунун баарын башында туруп субайгай. Ушуну абдан зор иш кылып атасыздар. Алла ыраазы болсун сиздерге. Себеби мамлекеттен өнүгүшүнө кайдыгер адам ал жөн эле существует деп ойлойм да. А эгер чыныгы жашап, мен чын эле өлкөмө пайдап келген адам жанытым, жантылаштык Токтой көз кечетен бери мына могу жерде балдардын баарын уюштуруп, келген тең туш булбагы колубуздан келгенде чыгырып калдык да, аз убакыт болуп калды, 2 эле күн өзү. Анан негизи мен келечек кең деп ойлойм бул университеттен. Муну менен бүтпөй, биздин могу жерде ардактуу генералдарыбыз отурган, бул кишилер биздин мамлекетти коргогон адамдар. Ар бир Бакия согушу, Афганистан каякта болсо кан төккөн жерде жүргөн балдар. Силер көрүшүңөр керек. Силерге керек бул генералдарга кереги жок. Бул азыр умный доска, они свое отучились дегенде. Бирок ушу жаштарга бир үлгү болсо экен. Биз дагы отуруп берели, биз дагы презентация көрүп, неберемди берейин, чөбөрөмдү, балдарымды окутайын деп келип отурабыз ушул жерге. Сиздер туура түшүнүңүздөр. Биздин Кыргызстан келечеги кең, себеби жаштардын потенциалы мына один. Живой пример. Мектепте бүткөн бала Пекинге бюджетке өтүп алды өзү эле. Потому что хорошо учится он. Ушуна усердно отуруп окуйт. Мен сиңдим баласы, племянник мой. Анан мен таң калам да, окуган бала өзү эле дээрден экен, окуйт экен. А окуган бала балекет кылсаң деле окуйт экен. Анан ошон үчүн ушул сиздердин ишиңиздерге албан ийгилик каалайм. Биз албетте мындан ары да кызматташууга даярбыз. Эми жөн эле пенсиядамын деп жатып албай, колубуздан келген аракетти кылабыз. Мамлекет бүгүнкү күндө бийлик колунан келиши аракет кылып иштеп атат. Биз колубуздан келген ушундай жардамыбызды берип, коомдук ишкерлер, ишмерлер келип эле мына биздин бийлик монтуп атат, мамлекет монтуп атат, туура иш жасап аткан элге жеткирсек анан өнүгөбүз. Анан кечикери бизге эмне берет, мамлекет бийлик эмне берет деп отура бербей, сиздерге чоң рахмат. Ишиңиздер ийгилик, балдар кетпей тургула. Азыр агайларга чыгып болгон класстын баарына презентация кылып беришет. В завершении официальной части у нас такое приятная процедура есть. Вручение госпоже Токтобулу почетного диплома советника Института Шелкового пути. Настоящим госпожа Аролбача Токтобулу принимается на работу в качестве старшего советника в Институт Шелкового пути при Кыргызском национальном университете и Финляндском университете сроком на 3 года. С 1 сентября 2022 года по сентябрь 2025 года. Уважаемые участники, я думаю, что не все выступили далеко. У нас вторая часть, неофициальная часть. Сейчас мы пройдемся, кому интересно, посмотрим,
потом неофициальный час кофе, брейк, мы там познакомимся поближе, попьем чаю, кофе и поближе познакомимся и поговорим по душам. Особенно те, которые хотели выступить, но не выступили. Sonuç için Avrazavan'ın ölçüp mırada pakatla bıraksadan diyen bu fayda kılarız. Mıra keydeme tecrübelerde düştün gibi kılarız, keşte kılarız. 60 kompüter var, her biri $1000 artık lemi oldu. Çok artık geldi. İki türlü kullandıkta oku yazgana iyi kompüter. Eğer bir yapmak derseniz, ben birlikten gözümde programı Kuştu, kompüter bakana bölüşte, kuşta geldi çıktı, o elektronik birlikte. Lemden mira kauçena degende çıkmış. Это только Ханаинский университет, если подключить, у нас вот так электронная информация. Ой, это же... Пушкин'de университет... А мы хотим сейчас присоединиться к нашему российскому uниversiteti. 22 kompüter patladı. Mana stoklarımız yaxşı olmay, biz 18'de koyup koyduk, 22 patladı. Mana jakka qaraymiz. Mana lazer printer sivitnoy, mana da sivitnoy, бұл kitap basarda minutaga 200 var çıkarады. Çıkargandan keyin mınaga salamiz bunday kitaplardı. 600 betke deyin. Adatda kitap 200 bet болады, buni qog'ozlarni basib qo'ygan mınaga salamiz. Salganda to'pchilar bo'ladi. Mana yerda mana chaptaladi. Mana Mana jetçi ancakta kitap çıkardı. Camışlı çıkarttı. 1 minutga qalmay bir kitap çıkardı. Odan keyin mana qiysiq bo'lib qolsa, mana ne? Bular kompütermen. Razmerni beramiz, salamiz, bular kes. Uçaktan mana kesib, mana kesib chiqaradi. Endi mana ochiq qarang'iz, qo'lingiz kirib ketib kesmaydi. Qo'lingiz salsangiz to'xtab qoladi, stop. Tishqan kirib ketsa da kesmaydi. Oda jan bor. Joni yo'q narsani kesadi.